кантип узак жана сапаттуу жашашыбыз керек. Эмне үчүн Кыргызстандын орточо жашоо узактыгы аябай төмөн. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биздин Дарыгерден бир кеңеш подкастынын угармандары. Кош келиңиздер. Бүгүн дагы биздин коногубуз Эрмек Исмаилов дарыгер. Ургенттик терапевт, хирург жана азыркы учурда профилактикалык медицина менен иштеген дарыгер. Кош келиңиздер. Кош келдик, Талап эке, чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Эмне үчүн аз жашашат, анан канча жашашат кыргызстандыктар? Бул өтө актуалдуу суроолордун бирөөсү. Биз акыркы статистикага таянсак, Кыргызстан боюнча жалпы орто жаш бул 72-73 жаш, аялдар 72-73 чейин жашайт, эркектер 68 жаш. Анын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикасы боюнча бүгүнкү күндө орто эсеп менен адам өнөкөт оорусуз жакшынакай болуп 90 жашка чейин жашаса болот экен. Демек, Кыргызстандын орто эсеп менен жашаган 70 жаш менен 90 жаш 20 жыл айырма болуп атат. Мен көп учурда жанагы выступленияларымда айтып кетем. Эгер Кыргызстанда адамдар 70ке жакын өлүмгө даярданса, Америкада 78-80 жашта президенттикке даярданат дегендейчи. Анан бул жашоонун эмне үчүн Кыргызстанда аз болуп жатканы, ошо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикасы боюнча 50% биздин узак жашообуз же кыска жашообуз биздин жашоо образыбызга байланыштуу экен. Белгилеп кетейин, дарыгерлердин билим деңгээлине көрсөткөн кызматына эмес, образ жашообузга 50%. 20% бул генетикалык факторлор. Мисалы үчүн, ата-энесинде мурда рак оорулары болобу, же кант диабети, же кан басым жогорулашы, кийин алдагы инфаркт, инсульт калып келет. Боло ошол учурда генетикалык фактор ойнойт. Бирок бул 20%. 20% бул экологиялык фактор. Мисалы үчүн, Кыргызстанда азыр Бишкек жакында Манас шаарына да барып келдим. Ал жерде да смог бар экен. Смогтун дагы таасири бул онкологиялык ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул экологиялык фактор. Анан 10% эле бул медициналык жардамдын таасири экен. Бизде тилекке каршы адамдар ойлойт, дарыгерлерибиздин билим деңгээли начар болгондуктан, жакшы жардам көрсөтө албагандыктан Кыргызстанда адамдар аз жашайт деп. Бирок бул туура эмес ой. Биз 50% өзүбүзгө гана байланыштуу. Жоопкерчилик, адамдардын жоопкерчилиги жогору болсо, анда мисалы үчүн башка өлкөдөгүдөй эле көп жашаганга биздин жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эгерде дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдү алсак, кайсы өлкөлөрдө эң көп жашайт адамдар? Акыркы маалыматтарга таянсак, бул Японияда орто эсеп менен адамдардын жашоосу 90-95 жашта, Түштүк Кореяда 85-90 жашта, кийин Гонконгдо тоже 90-95 жашта. Анан Италияда дагы, билесиздер, ковид учурунда эң көп каза болгон адамдар Италияда болгон, анткени ал жерде ошол 85-90 жаштагы адамдардын саны көп экен да. Алардын мындай көп жашоосу сыры бул жөнөкөй эле жашоо образы өтө активдүү болгондуктан. Көбүңүздөр билсеңиздер керек, саякаттасаңыздар керек. Япония, Корея, ошол Кытайга барганда 60-70 жаштан кийин ата-энелер сумкасын артка коюп алып эле, жөө басып эле басып жүрүшөт. Толук адамдарды көп көрбөйсүңөр да ал жакта. Былтыр октябрда Японияга бардым. Барганда ошо жашы 50-60 жаштагы адамдарды көргөндө аябай таң калдым да. Анан жашы менен сураштыра келсең 50 жашта, 60 жашта өздөрү мындай тыкан, жөн эле 10 жаш, 20 жаш көрүнөт экен да. Мен дагы ошого баа бердим. Салмагы жакшы, тамактангандарын көрсөк, мындай порция кылып берет экен. Мисалы үчүн биз келгенде тамак бергенде бир эле тарелка менен берет го, мындай болчу. Аякта болсо мындай кичинекей тарелкаларда бир аз жанагы водоросли, анан кийин дагы бир аз кичинекей чөптөр, анан кийин бир аз ягода, анан дагы бир аз, анан кийин бир тарелка. Анан бир өзүнчө чыныга бир күрүч. Анан шорпа бир. Ошонун баардыгын мындай жейшет экен. Демек, адаттарга дагы көз каранды экен, Адамдын жашоонун узактыгы, адамдын жашоо образы жана өзүнүн адаттары. Анан
салмакка келе турган болсок, ошо мен ойлойм салмактын дагы бир жакшы бир таасири бар окшойт ошогочу. Байкап жаткандай эле Кыргызстанда акыркы убактары толук адамдар көбөйүп кетти. Бул эмнени билдирет? Албетте биринчи иретте аз кыймылдуулук. Анткени бизде Кыргызстанда адамдар ачка калгандан эмес, көп тамактан гана ооруп калышып атат да. Анткени тамакты кечинде болобу, түштө болобу жеп алат, бирок артынан кыймыл аракет жок. Мисалы үчүн бизде кечинде билесиздер, шерине көп, отуруштар көп, классташ отуруш, дос отуруш. Анын кечинде 7-8дерде барып аш жешет. Андан кийин кола ичишет. Ошол бүт кечинде жебей турган нерселердин баарын жеп, анан үйгө барып жатып алат да. Ошол убакыт арасы кыймыл аракет жок болгондуктан жанагы жеген бүт тамактар биздин клеткалардын мындай май басуусуна алып келет. Ошол жактан деле жанагы жировой гепатоз деп айтып жатабыз, өтө таш пайда болуусу, уйку безинин оорусу, инсулин резистентность баардыгы ошо ашыкча салмактуулуктан алып келет. Анын негизги себептеринин бирөөсү бул аз кыймылдоо. Экинчи себеп бар, бул дагы өтө маанилүү. Бул өнөкөт стресс же уйкусуздук дагы. Анткени уйкусуздуктун айынан дагы зат алмашуу процесстери жай болгондуктан адамдар толуп кетип жатат. Өнөкөт стресс дегенде бул күнүмдүк жашообуздагы болуп аткан көйгөйлөр. Мисалы үчүн продуктанын кымбатташы, жумушта кандайдыр бир көйгөйлөрдүн бар болушу дагы өтө чоң стресс алып келип атат. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, бул стресс эмес депчи. Бирок мен булар менен кошулбайм, анткени мурда ата-бабаларыбыз катуу стресс болгондо алар физикалык активдүүлүк жактан чыгарчу. Мисалы үчүн тоодо жер айдачу же согуш учурунда дагы стресс болгондо ал ошол согушуп ошол стрессти жоючу да. Бирок бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, согуш болбой эле койсун, согуш жок, токчулук болгондуктан ошол стресстин тийгизген таасири өтө чоң болуп жатат. Сиз уйкусуздук деп айтып кеттиңиз, аны канча укташ керек адам? Уйкусуздук боюнча мага кайрылган бейтаптардын 80% эле уйкусуздук менен жабыркайт экен. Жок дегенде алар 2-3 укташат экен. Себеп эмнеде десем, ошол баарыбыз билгендей эле, ошол жумуштан чарчап келип, бир аз убакыт өзүңө көңүл бурайын десең, телефон карайт экенсиң, анан телефон карап жатып, убакыттын өтүп кеткенин дагы билбей каласың дейт. Мунун таасири эмнеге алып келет? Жана айтып кеткендей эле, зат алмашуу процесстери жай болуп, сезгенүү клеткалары көбөйөт. Идеалдуу түрдө канча убакыт укташ керек? Бул менин эле пикирим эмес, бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеши. Кечки саат 10-до жатып, эртең менен 6-да ойгонуу. Эмне үчүн? Анткени биздеги организмдеги гормон мелатонин, уйку гормону ошол 10-до уже чыгып баштап, активдүү формада түнкү саат 3-тө пикке жетет. Пикке жеткенден кийин акырын жай азайып, саат 6-дан 8-ге чейин эң минималдуу убакыттагы чыгыш убактысы болуп калат. Ошондуктан эгер ушул гормон мелатонин бизде жакшы иштеп чыкса, көптөгөн өнөкөт оорулардын алдын алууга жардам берет. Демек 8 сааттан примерно 8 саат болуш керек экен. Чын эле сиз айткандай көп адамдар жакшы укташпайт, уктап атканда да ойгонуп кетишет. Анан эгерде жакшы уктагым келсе, күндүз жыргап эс албай иштешим керек экен, же болбосо күндүз дагы уктап, кечинде да ukтай берсе болобу? Бул жерде режимди сактоо өтө маанилүү. Биз биологиялык саатыбызга да маани беришибиз керек. Эртең менен 6-да 8-ге чейин ойгонуп, жумушка барып, жумушта иштеп, андан кайра келип, балдарга көңүл бурасың, сейилдейсиң. Андан кийин ошол саат 10-до уже уйкуга даярданса деле болот да. Дүйнө жүзүндө ушул кан тамыр жана жүрөк оорусу боюнча өлгөн адамдардын саны көп болгондуктан Кыргызстан биринчи орунда турат деп статистика бар эле илгери. Азыр деле ошондойбу же өзгөрдүбү? Топ 5ке кирет. Биринчи ошол топ 5тин ичинде ошол Борбордук Азиядагы адамдар кирет да. Бул Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия. Эмне үчүн? Бул биздин бир жагынан ошол адаттарыбызга байланыштуу болуп атат, тамак ашыбызга байланыштуу болуп атат. Эгер биз ошол жашоо образыбызга көбүрөөк көңүл бура турган болсок, албетте бул пайыздар өзгөрөт, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол топ 5ке кирип жатат. Сизде өзүңүздө мындай сунуш барбы? Бул аябай чоң
проблема, чоң көйгөй. Бирок мисалы үчүн кыргызстандыктар көп жашасын, мындай пайдап келсин, коомго пайдап келсин дей турган болсок, алар көп жашаш керек, сапаттуу жашаш керек туурабы? Ошондуктан биз аны кыскартыш үчүн, ушу кан тамырлар жана жүрөк ооруларын азайтыш үчүн сиз эмне деп ойлойсуз? Эмне киргизиш керек? Кандай политика жүргүзүшүбүз керек? Мен дарыгер катары пикирим, эгер Кыргызстандагы жарандарыбыздын жашоосу жок дегенде 5-10 жылга узак мөөнөт болсун деген бир ой болсо, бул саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы көзөмөлгө алыныш керек. Менин оюмча эң биринчи кадам бул дени сак жашоо, бул модага айлантыш керек да. Бизде эмне мода? Курсагы бар адам мода да. То есть эгер анын курсагы чыккан болсо, бул авторитет турбайбы дейт да. А бирок адам арыгыраак болсо, бул ачка калган турбайбы дейт да. Ошол нерсеге биздин саламаттык сактоо министрлиги аудиториясы чоң болгон блогерлер болобу же дарыгерлер болобу, ошолор менен массалык түрдө дени сак адам кандай болуш керек, анын жалпы жашоосу кандай болот, эгер дени сак болсо кандай пайдалуу нерселерди коомго алып келебиз деген тренд дейбизби, ошол нерсеге айлантыра турган болсок, мен ойлойм, жалпы коомдун маанайы ошол нерсеге ашса, анда акырындыктап ишке ашат. Экинчиси бул сөзсүз түрдө жыл сайын профилактикалык максатта медициналык текшерүүдөн өтүп туруу. Ооба, кээ бир адамдар айтышы мүмкүн кымбат деп. Бирок биз билебиз, Кыргызстанда ОМС деген нерсе бар. Кээ бирки анализдерди акысыз тапшырса болот. Жок дегенде ошолорду тапшырып деле кандайдыр бир өнөкөт оорулардын алдын алса болот. Үчүнчүсү, мен ойлойм, ошол башында айткандай эле модага айландырыш керек, бул жөө басканды. Мисалы үчүн 10 000 кадам бастыңбы, там кандайдыр бир скидка болсо, азыр эле ойго келди. Мисалы үчүн сен күнүгө 10 000 кадам бассаң, сага там эко-продукцияга скидка бар. Сен келесиң, саатын көрсөттүң да, мен бүгүн 10 000 кадам бастым. Буга скидка бар. Же болбосом 10 000 кадам баскан адамга айлык маянасы там 10% көбүрөөк деп бере турган болсо. Ошондо сон болмок. Анткени оорукчан адамдын мамлекетке тийгизген таасири дени сак адамга караганда 2-3 эсе көп болуш керек. А бирок бул жактан ушинтип кандайдыр бир бонустарды бере турган болсо, мен ойлойм баары эле аткармак да. Мисалы мен бир жолу уккам, Өзбекстанда эгер ким 10 000 кадам күнүгө басса, денежный вариантта акча берди деген бир ошондой инициатива чыккан. Азыр билбейм, азыр ишке аштыбы, ашпады, бирок аябай сонун нерсе. Анткени эгер адам дени сак болуп жүрүп, ага ошол дени сак болушуна акча берсе, ооруганга караганда мамлекет азыраак акча коротот экен да. Ошентсе сонун болмок. Страховка деген барбы? Ошо страховка бизде азыр бар да, иштейт да. Бирок страховканын баасы арзан эле да, аз эле. Мисалы үчүн башка өлкөлөр менен салыштырганда биз аябай эле мындай тыйын эле төлөйбүз да. Ооба. А эгерде чын эле ошо страховка мындай көп болсо, анан кийин ошого адам алдын ала акча төлөп турса, анда ошондо дагы мен ойлойм өзүнүн ден соолугун баалап, анан кийин эме ооруганга аракет кылышат депчи. Ооба, ден соолугун жанагы камсыздандыруу бул менин оюмча өтө актуалдуу жана келе жаткан 5-10 жылда ишке аша турган нерсе деп ойлойм. Анткени биз денебизди камсыздандырбасак, ден соолугубузду, анын чыгымы ооруганда абдан көбөйүп кетип атат. Азыр кымбатчылык болгондуктан азыр бир эле операция жасатуу 100 000 тегереги болуп кетип атат да, орто эсеп менен. Арзандары деле бар, бирок орто эсеп менен 100 000. Бирок карапайым эл аны төлөөсү өтө кыйын. Эгер мамлекеттик ооруканага баралы десе, албетте ал кызматты ала алат, бирок жок нерселерди акча менен андагы төлөө бир топ акчага баратат да. Эң оңой жол бул камсыздандырып койсо. Мисалы үчүн чет жакты эле алайлы, бул Европа, Турция да. Алар мен түшүнүшүм боюнча айлык майнасынан акча берип коет, бирок келгенде акысыз эле жардам алат. Сиз айткандай, биздин камсыздандыруу бүгүн божомол менен 1,5 000, 2 000, 3 000 сом да. А бирок бул эч нерсеге жетпейт. Азыркы күндө 1,5 000 сом 2-3 адам отура турган болсо, абет эле бир 3 000, 4 000 сом баасы болуп кетет да. Биз ден соолугубузга акча аябашыбыз керек. Демек ошол кадамдардын негизгиси бул
ден соолукта болууну модага айландырыш керек, трендке айландырыш керек. Экинчиден ушу камсыздоо маселесин дагы жакшыртышыбыз керек да, модификация кылышыбыз керек. Анан дагы кандай кадамдар жасасакпы, адамдар көбүрөөк жашай башташат. Ошол камсыздандыруу дегенди менин оюмча мыйзам чыгарып коюш керек да. Азыр мисалы үчүн азыр машинаны ОСАГО, КАСКО деп чыгып атпайбы? Ден соолукта эле ошондой кылыш керек. Мажбурлап, Мажбурлап эле. Добровольно принудительно. Эмне үчүн? Ооба бүгүнкү күндө ал адамдардан сопротивление болушу мүмкүн, бирок келечекте бул өтө чоң жардам болот. Анткени оору айтып келбейт да. Ошондуктан ал нерсеге дагы биз даяр болсок, эки тараптуу жеңил болот. Азыр мындай кардиоваскулярный системасын бүтүрдүк, мейли алар бар экен, алар менен иштешибиз керек экен. Эми бул кандай десем, 50 жыл өтсө эл жаңы дейт деп коелук. 50 жыл өткөнгө чекте ошол бүт баары кайра калыбына келиш үчүн ойлойм дагы убакыт керек окшойт. Дароо эле бир заматта мындай деп койсоң эле алмашып кетпейт да. Ал дагы культура өзгөрөт, бир аз менталитет өзгөрөт. Андан кийин оказывается курсак бар болуу жаман турбайбы? Курсаң чоң болсо ушул жерде висцеральный жыр бар турбайбы? Ошолорду кетириш керек турбайбы деген ой бар болсо деле ал кетпейт да сразу. Анан ал уже душман деп анан айта, биздин балдарыбыз ал душман деп айта баштайт. Анан биздин неберелерибиз алар уже жок калат анда. Эч качан курсактагы мындай май пайда болгонго балким аракет кылышат. Биз келечекке ошол задачаны калтыралы. Эми кийинки тема бул онкология ооруларына өтсөк. Мисалы үчүн сиз айтымыңыз боюнча онкологиялар уже кардиоваскулярныйга караганда азыраак алат, көлөмү процентти. Анан алардын пайда болушу жана алардын өнүгүшү эмнеге көз каранды, эмне үчүн алар дагы көбөйүп атат? Ооба, салыштырмалуу алып келгенде албетте жүрөк кан тамыр оорулары биринчи орунда деп айтсак болот. Онкологиялык оорулар дагы бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жашарып келатат, көбөйүп келатат. Анткени бизде бүгүнкү күндө ошол кайра эле тамак ашка барып алып келип атат. Анткени мурда эгер бизде жеген тамагыбыз ошол май, каймак, сүт, ушундай натуралдуу, табигый тамактар болсо, бүгүнкү күндө магазинге кирсең түрдүү тамактар бар. Жанагы ГМО да, ГМОсу бар. Анан вроде бы полезный дейт, бирок анын артында көптөгөн жанагы канттар бар, ошол эле энергетиктер бар, жанагы конфеттер бар, ошолордун баардыгы тест татымдар, фастфудтар, гамбургер, шаурма. Албетте ал бир күндүк күндө статистиканы алсак ал зыян алып келбеши мүмкүн, бирок ошол эле энергетикти 10 жыл иче турган болсо, 20 жыл иче турган болсо, ал онкологиялык ооруларга алып келип жатат. Эми албетте аларды биз мындай дароо эле айта албайбыз, аларды дароо токтото албайбыз. Эми индустрия дагы өнүгүп атат. Жаш балага, дени сак адамга мындай түшүндүргөн оор да. Сен муну ичпе, бул сени 10 жылда ооруйсуң деп койгон. Мен азырга мен аракат алышым керек дешет да. Ошондуктан алар дагы мен ойлотом мыйзам түрүндө ушу өкмөттүн жардамы менен ушундай зыяндуу нерселерди азайтат деп. Уже азыркыга чейин, акыркы 5 жылдын ичинде жакшы кадамдар жасалып келет. Алкоголго каршы жакшы закондор чыкты, табакка каршы жакшы закондор чыкты. Электрондук сигареттерде эң сонун немелер чыкты. Долбоорлордун баары колдонуп келет, колдоп келатышат. Ошондуктан бул жакшы бир демилге деп ойлойм. Келечекте балким андан дагы ашып, жанагы аябай зыяндуу, мисалы үчүн ультраобработанный мясо деп эттер, ошолорду дагы мен ойлойм бир тыюу салынабы же жоготулабы, ошондой бир кадам чыкса деген бир ой бар да. Ооба, бул жакта мамлекет дагы жардам бериш керек. Анткени бир гана дарыгерлердин сөзү өтпөйт эч качан. Эгер дарыгерлердин сөзү өткөндө, анда Кыргызстанда оорукчан адам калмак эмес. Бул жагынан мамлекет сиз айткандай албетте толук түрдө аларды мындай жок кыла албаса дагы, кандайдыр бир мыйзам деңгээлинде, мисалы үчүн бул убакыт арасы алкоголдук ичимдиктер сатылбаш керек. Же Индияда бар экен, четверг же пятница күнү аларда такыр алкогол сатылбайт экен. Даже жанагы клубтарында деле сатылбайт экен да. Ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи күндөн 4-күнгө чейин
8-тен 10-га чейин сатылбайт деп койсо, менимче акырын эле ошол нерсеге үйрөнөт да. Мисалы жума күнү жума намазы, бул жана бардыгы неме жана жума намазга барып, жанагы ыйман жолуна түшкөн бир күн болсо да, ошол күнү балким такыр сатпай коюшат. 6-күнү белгиле деп кой. Бүгүн болбойт деп. Жок дегенде, ушинтип бир кадам, экинчи кадам кылып жардам берип баштаса, мен ойлойм, барып балким бул культурага айланып, азайып калат деп ойлойм да. Албетте жок кылыш кыйын. Буну ачуу таана алышыбыз керек. Түшүнүктүү. Эми мисалы үчүн сизди көрүп аткан бир пациенттер, бейтаптар бар. Анан алар мына мен өзүмдүн жаман жүргөнүмдү мына билдим, ошону мен азыр кабыл алып атам. Мен буга чейин мен азыр 30 жашка чыктым, 35 жашка чыктым. Эми андан ары эмне кылайын деген адамдарга кандай кеңеш бересиз? Мындай камерага деле айтып койсоңуз болот. Албетте биринчи иретте ошол мен жашым бүгүнкү күндө да ошол 35 жашта, как раз эгер 30-35 жаш бул ден соолукка өтө мындай кылдаттык мамиле менен ойлонуп кароо убактысы башталат да. Анткени 30 жаштан кийин биз билебиз, эркектин тестостерону төмөндөп баштайт. 30% төмөндөп, кийин жыл сайын 1%дан төмөндөйт экен. Бул эмнени билдирет? Жүрөк кан тамыр ооруларына жакындап баштайсың, эгер жаш образыңда болсоң, дагы башка ооруларга да. Эң биринчи иретте мен дайыма эле айтып келем, бул уйку. Эгер сиз 35 жашта болуп, 35-40 жашта болуп, уйкуңуз оңдолбогон болсо, бул өтө терс көрүнүш. Анткени ошол уйку биздин келечектеги денибиздин сак болушуна абдан чоң салым кошот. Ошол эле уйку онкологиялык оорулардын пайда болушуна дагы салым кошот. Эмне үчүн? Эгер уйкусуздук болсо, жанагы эле зат алмашуу процесстери жай болуп, өнөкөт оорулар күчөйт. Ошондуктан биринчи иретте бул уйку. Экинчиси, жеген тамагыбызды ээлеп жешибиз керек. Анткени 30 жаштан кийин любой тамакты жөө бул организмге түздөн-түз терс таасирин алып келет. Ооба, сиз жана айткандай эле, азыркы убакытта бул билинбеши мүмкүн, бирок 45-50 жашка жеткенде тарс этип эле ашказанда оору пайда болуп калышы мүмкүн. Тарс эле жүрөк оору, боор оорулары пайда болуп калышы мүмкүн. Бул оорулар мен бүгүн келдим сага деп келбейт. Бул оорулар акырын туугандарын чогултуп анан бир зыянын алып келет. Экинчиси бул тамак аш дедим. Үчүнчүсү кыймыл аракет. Эгер сиз буга чейин кыймылдабай жүргөн болсоңуз, кыймылдоо бул жөн эле масхаф деп коет го, закон болуш керек. Анткени кыймыл аракет жок болсо, ошол эле ооруларды сиз чогултасыз. Төртүнчүсү бул менталдык ден соолук. Эгер сиз буга чейин ар бир нерсеге кийкилишип, эч нерсе жакпай, адамдар бардыгы жаман көрүнсө, демек сиз бул көрүнүшүңүздү өзгөртүшүңүз керек. Анткени туура тамактанып, кыймыл аракет кылып, убагында уктап, бирок менталдык жагыңыз начар болсо, рак оорулары дагы пайда болуп калышы мүмкүн. Руханий байлык, эгер буга чейин руханий жактан көп толуктоо болбосо, анда убактысыз келди. Анан бешинчиси бул организмди бир жылда бир жолу текшерүүдөн өткөрүп туруу. Анткени боор оорулары болобу, өтө оорусу болобу, кан басым болобу, алар айтып келбейт. Алар топтолуп келет, жана мен айтып кеткендей эле текшерип турсаңыз, мен ойлойм, сиздин пландарыңыз чоң, келечекте саякаттоого барууну пландайсыз, умрага барууну пландайсыз, бирок ал жакка барганда дагы жаныңызда тонометрди албай, тескерисинче акчаларды алып барсаңыз, мен оюмча саякат дагы аябай жакшы болот. Ошондуктан ден соолукка кам көрөлү, алдын ала кам көрөлү. Дарыгер бул сиздин душманыңыз эмес, тескерисинче дарыгер бул сиздин жаныңыздагы досуңуз. Дос бойдон эле бири-бирибизге мамиле кылып жүрө берели. Чоң рахмат, Эрмек мырза. Мен ойлойм, бул чыгарылыш бир гана ооруган адамдарга эмес, дени сак адамдарга аябай жакшы таасир этет деп. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биздин угармандар, эгерде сиз 50-дө болсоңуз, 30-да болсоңуз, 20-да болсоңуз, дайыма муну ушул кадамдарды жасасаңыз болот. Азыр Эрмек мырза 5 бир аябай жакшы рекомендация айтып кетти. Ошонун баардыгын сактап жүрсөңүз, бүт баары келечекте жакшы болот. Келечекте өзүңүздү, дениңизди сак алып жүрөм, неберелеримди көрөм, неберелерим менен футбол ойнойм, аларга түйшүк болбойм дей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ушул подкастты туугандарыңыз менен, жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Пайдасы аябай тиет деп ишенем. Чоң рахмат. Эрмек дарыгерден бир сонун кеңеш уктуңуз. Саламатта калыңыздар.